Азыркы учурда мен ойлойм, туура кесипти тандоо бул эң чоң максат болуш керек. Себеби сен азыр кичинекейсиң да, эми дагы эле кичинекейсиң, анан дагы өзүңдү өнүктүрсөң болот, башка кесипти тандасаң болот. Бирок азыр көбүнчө диплом алды, бирок иштебейт да диплом боюнчачы. Алып туруп же дордойдо иштейт, же башка бир базарда, потому что аякта акча көбүрөөк төлөшөт да. Анан кийин неге эң башынан эле ушуну туура тандоо, анан кийин болгон билимдерди туура иштетүү бул эң маанилүү деп эсептейм. Потому что мындай болот да, болгон билимдерди дагы дипломдогандан эле иштебей койсоң кесип боюнча, анан кичинеден кийин уже билимдериң да жок болот, анан кийин ушинтип эле калып каласың да, жөн эле бекер эле бир кагаз болуп калыпчы. Анан ошондуктан келечекте кандай салым кошоюн деп атасыз? мен да хирург болгум келет, нейрохирург болуп, потому что азыр көбүнчө рак оорулары аябай көп болуп калды. Анан кийин мен ошорда салым кошуп туруп, ошонун да азайышын каалайм. Анан кийин азайышын эмес, адам жашоосундагы дагы көбүрөөк болушуну каалайм. Анан кийин профилактика кылып дагы көбүрөөк салым кошкум келет. Медицинада жакшы, тилекти берсин. Жакшы. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Мынакей биздин билимдүү жаштарыбыз. Саламатсызбы? Мен Кыргызстанды келечекте өнүккөн, гүлдөгөн мамлекет деп элестетем. Анткени эң биринчи мен ойлойм, Кыргызстанда эң биринчи айтып кеткендей эле, өзүң келечегиңди өнүктүрүш үчүн ар бир адам өз билгенин, өз тандаган профессиясын жакшы аткарыш керек. Эми жакшы аткарыш керектен азыркы учурда мен ойлоп атам, көргөндөй эле кайсы профессия көбүрөөк акча берсе, ошо профессияны тандап атышат да. Бирок менин оюм боюнча кайсы профессия сага жагат, кайсы профессияны сен бул профессияны тандагандан кийин өмүр бою аткарасың ошо жумушту. А ошо аткарыштан сен кандай көңүлүңө жагат, ошо күнү түнү десең дагы ошо профессияны, ошо жумушту аткара алгандай профессияны тандаш керек деп ойлойм. Ошондо гана Кыргызстан өнүгөт, ошондо гана Кыргызстан өскүлдөйт деп ойлойм. Анткени ар бир профессияны ар бир адам ушу мамлекетте кайсы жумушту аткарбасын, өз көңүлүнөн өзү жакшы көрүп жасаганда гана өнүгөт деп ойлойм. Мен келечекте программист болгум келет. Ушу программист болгондо азыркы учурда ошо программист профессиясы, программирование профессиясы жаңыдан өнүгүп келатат. Бул профессия бул көптөгөн келечекте азыркы учурда көптөгөн фирмалар ачылып атат, көптөгөн ишканалар ачылып атат. Ошолорго программист деген профессия көптөгөн салымды кошот деп ойлойм. Ушул профессия менен келечекте мен Кыргызстанга салымды кошом деп ойлойм. Ошо Кыргызстандын өнүгүшүн каалайм. Келечекте ошол программист болсоңуз, анан сизди өнүккөн бир өлкөгө чакырып калды да, чоң акча төлөп беребиз, чоң айлык беребиз, бизге келип салым кош десе, эмне кыласыз? Анткени аяка барып деле Кыргызстанды өнүктүрсө болот. Айтып кеткендей эле, мен ошол жака барып, мен биринчи ойлоп атам, башка өлкөгө барып окуп келип, ошол жакта алган билимимди, ошол жактан алган тажрыйбамды алып Кыргызстанга келип салым кошкум келет. Жакшы. Тилек берсин. Келгиле. Саламатсызбы? Мен да 20 жылдан кийин Кыргызстанды өнүккөн, бүткүл дүйнөгө таанымал болгон өлкөлөрдөн болот деп ойлойм. Жана анын болушунда дагы биз өзүбүздүн салымыбызды кошуш керек. Ар бир адам өз өлкөсүн өндүрөм жана өнүктүрөм дегенден өзгөртөм десе өзүнөн башташ керек. Жана мен дагы анын баары өз немесинен деп ойлойм, профессиясынын, кесибинен. Анан кыздар айтып кеткендей эле, азыркы учурда көп эле жаштар өз окуган профессиясы менен иштей албай жатат. Ошол дагы аябай чоң проблема деп ойлойм. Жана анын чечилиши болсо дагы жакшы болмок да. Анан кийин мен келечекте бир гана эмес, көп профессияларды ойлонуп жатам. Бирөөсү бул котормочу, кыргыз тили өнүксө деген оюм бар. Кыргыз тилин ким өнүктүрөт? Жаштар, биз кыргызча азыркы учурда көп эле жаштар орусча, башка тилдерди сүйлөп жатат. Ал деле жакшы, бирок өз тилибизди унутпашыбыз керек да. Анан кийин дагы бир жагы Кыргызстанды маданиятынан дагы өнүктүргүм келет. Кыргыз бийлерин, өзүм ушундай жактарга жакынмын. Ошондуктан Кыргызстан дегенде көбүнчө өлкөлөр өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен таанылат да. Кыргызстан дегенде көп эле өзгөчөлүктөрүбүз бар, бирок аны дүйнө билбейт. Мисалы айтып кеткенде табияты, суусу, абасы жана гүлдөрү, айгүл деген гүл бар. Аны деле өзгөчөлүктөрү аябай чоң да.
ал деген болсо Кыргызстанда гана өсөт, бирок ал жөнүндө дүйнө билбейт. Аны дагы билгизишибиз керек. Ошондой деп ойлойм. Жакшы, жакшы, жакшы. Дагы келгиле. Кыргызстан 20 жылдан кийин кандай болот деп ар бир эл жаштардан сурасаң өнүккөн өлкө болот деп жооп берет да. Бирок кайсы жагынан өнүккөн өлкө? Бирок бардык жаштар бул жөнүндө көп ойлонот, бирок ошону ишке ашырбайт да. Мен аны техникалык жактан ишке ашырсак болот деп ойлойм. Мисалы мага 20 жылдан кийин Кыргызстан кандай болот десе, Кыргызстан 20 жыл мурун кандай болчу, ошол эсиме келет да. Анткени Кыргызстан 20 жыл мурун 1996 жыл болот да. Ошол жылдарда Кыргызстандын экономикасы техникалык жактан кандай болчу? Ал учурда мисалы телефон деле алсак, телефон ал учурда мындай түрлөрү азыраак болчу, еще көп чыга элек болчу да, Кыргызстанга көп келген эмес. Азыр 20 жылдан кийин телефондун азыр Кыргызстанда көптөгөн түрү бар да. Ал эми дагы 20 жылдан кийин бул Кыргызстанда телефондун эмес, башка техникалардан дагы бардык түрү келет деп ойлойм да. Ал эми Кыргызстандын 20 жылдан кийин келечеги техника менен дагы жакшы өнүктүрсөк болот. Анткени бирок техниканы ойлоп чыгаруу эмес, башка жактардан алып келип Кыргызстандын келечегин жакшыртсак болот. Жакшы, жакшы. Азамат. Бизде кыздарыбыз өтө көп. Анткени келечекке салым кошо турган кыздар ушул лицейде окуп жатат. Урматтуу телегөрүүчүлөр жана угармандар. Саламатсызбы? Азыр айтып кеткендей эле техника менен өндүрсө болот деди го, бирок мен деле ошого кошулам. Бирок деген азыр сиз жана дагы айтып кеткендей Японияга көп салыштырдыңыз го. Японияны деген салыштырганда, мисалга алып кетсек, сакураны алсак болот да. Эмнеге дегенде ошол эле гүлдөрдү бизди баткенден кесиктирсе болот да, бирок деген сорту башкача десек болот да. Неме өрүктүчү. Өрүктү айтсак болот, дагы ишканалардан болсо өндүрсөк болот. Бирок деген Кыргызстан деген негизи тоолуу аймак болгондуктан тоолорду жана живопись, пейзаждарды көп өндүрсөк деп ойлойм. Менде суроо бар да, ошол 20 жылдан кийин ушул сиз айтып аткан гүлдөр, өсүмдүктөр, өрүктөр өсөбү же курап калышы мүмкүнбү? Эгерде ишканалардын деген саны аябай көбөйүп кетсе, өспөй да калышы мүмкүн. Бирок деген эгер түркчөдө макал бар го, хедевсиз инсан дамары yok, ağaç gibi дегенчи. Кыргызча которгондо это как немедей? Тамыры жок. Тамыры жок. Ой. Максаты жок, адам тамыры жок, даракка окшош деп которулат. Эгерде биз деген ушуга деген Баткенде деген сакурада болгон өрүктөр экспорттолгонда көп болот деп максат менен жашасак, ошону дагы өнүктүргөнгө биз аракет кылабыз да. Дагы башка аэропортторду айта кетсек, мисалы үчүн деген 2-3 жыл мурун эле Тамчыда курулду аэропорт. Ошону деген дагы башка областтарда дагы салсак болот. Ошондо деген туристический жерлерде бизде көп болгондуктан туристтер көп келишине дагы салым кошот. Ошондо бюджетибиз көтөрүлөт, Жакшы. Келгиле. Саламатсызбы? Мен да 20 жылдан кийин Кыргызстанда аябай өнүккөн деп көрөм. Бирок айтып кеткендей, эже айтып кетти, бияка Кыргызстанга технологияларды алып келсе болот деп. Мен ойлойм, ошо технологияларды Кыргызстандан өндүрсө болот деп. Мисалы бизде заводдор көп нерселер бизде ачылбайт. Башка ошо мисалы Кытайдан, Европадан алып келинет. Биз ошолордун баарын өзүбүз Кыргызстандан өнүктүрсөк болот. Кыргызстандан өнүктүрүп башка өлкөлөргө экспорт кылсак деген максат, Экспорт кылсак болот. Анан ошол эле убакта мисалы табигат, природа жагынан дагы зыянын тийгизбегенге аракет кылсак болот. Ошону өнүктүрүү үчүн биздин жаштарыбыз азыртадан эмне кылыш керек? Жакшы билим алыш керек, илим алыш керек, ошол бардык тармактарда жакшы мыкты адис болуп чыгыш керек, туурабы? Ошондо өнүксө керек. Кудай буйрса, силер өнүктүрөсүңөр. Жакшы. Келгиле. 20 жылдан кийин мен өз мекенимде аябай өнүккөн деп эсептейм, бирок эң биринчиден ар бир технологияны алып келип, мисалы роботту алып келип эле эмес, адамдар өзүнүн пейилин оңдош керек. Эгер адамдар пейилин оңдосо же азыр Кыргызстанда көп эле адамдар иштейт, бирок ошо эмне үчүн иштейм, мен өзүм мамлекетим үчүн иштеп жатамбы деп ой болуш керек. Азыр өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштешет, анан кызыкчылыгы үчүн иштешет, бирок азыр мамлекетимди жар деп ойлобойм, анткени мамлекеттер адамдары бай, бирок өлкө жакыр болсо дагы ошо адамдар
адамдар бай, мисалы Индия, башка Кытай, өз мекен, башка жер жашап жүргөн же өз мекенине батпай жүргөн көп адамдар бар, бирок ошол мен Кыргызстанды азыр өнүгүп эле жатат. Жана Кыргызстан адам эң биринчи өзүнүн пейилин оңдош керек. Ниетке жараша болот, жараша болот. Мекенди сүйүү иманды дейт, урматтуу тиле көрүүчүлөр, угармандар. Бизде жаштар өтө көп. Келгиле, сол тарап. Албетте ар бир эле жаран өнүккөн өлкөдө жашагысы келет жана ар бир жаран өлкөнүн өнүккөн болушуна салым кошот. Бирок кандай салым кошот экенин ал башка иш да. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен реалист болгонго аракет кылам. Мисалы деген факторго кайрылып кетсек, дүйнөдө экономиканы өнүктүрүүчү эң биринчи фактор болуп нефть менен газ болуп эсептелет. Андан кийин экинчи фактор туризм болуп эсептелет. Нефть менен газ тилекке каршы биз колдоно албайбыз, эмете албайбыз. Бирок бизде туризм бар. Кыргызстандын деген кооз жерлери бар, кереметтүү. Мен айтпасам деле баарына белгилүү, башкача, өзгөчө, башка өлкөлөрдөн айырмаланган сонун аябай табияты бар. Ошону эмнеге өнүктүрө албайбыз? Биз деген ошондой кооздукту туура колдоно албайбыз деп эсептейм. Жана ошолорду туура колдонуш үчүн мурун эле айтып кеткендей, туура кесипти тандап жана туура жакшы сапаттуу билим алып, ушул туризмибизди өнүктүрө алабыз деп ойлойм. Мен келечекте менеджер по туризму болгум келет. Жана Кыргызстандын кереметтүү туризмин өнүктүргүм келет. Жакшы. Бул жерде мындай жанатан бери байкап отурам, ойгонгон жаштар бар экен. Ойлонсоң ойгоносуң, жоксо ойгонсоң ойлоносуң да, экөө бири-бирин кайталаган нерсе. Бекеринен Исхак Разаков Кыргызстан, азыркы Кыргызстандын түптөгөн бүткүл инфраструктуралык жагынан түптөгөн, бирок өмүрүнүн акырында Москвада өтүп, анан өзүмдүн бир топурагымды, Кыргызстандын топурагын жыттап өлсөм деп арманда өтүп кеткен Исхак Разаков сыяктуу ата бабаларыбыз бар. Мына ошол кишилер сыяктуу болгонго аракет жасашыбыз керек. Чөнтөгүндө кара нанды салып алып, барып тиги сугатчынын акыбалын сурап, анан барып чабанын акыбалын сурап, ошолорду жеринде көрүп, ак үйгө үйдө отуруп алып эмес, адамдын өзүнө барып сурап, анан ошол жерде маселелерин баарын көрүп чечип жүргөн адамдар да. Ошондуктан бул жерде жанатан бери ар түрдүү кесиптин өкүлдөрү келечекте боло турганыңарды тактадык. Өзүңөрдүн оюңарды ишенимдүү, мындай айтканда самодостаточный личность деп коет го, ошондой болуп калыптанып бара жатканыңарды көрүп атабыз. Бул да болсо ошол кесиптик бул окуу жай бекеринен ачылбагандыгын, ошол 92-жылдан бери экөөлүнүн ортосундагы ынтымак биримдикке ошол учурда Кыргызстандын ар тарабынан 7 дубанынан келип топтолгон зээндүү, таланттуу жаштарды, кыздарды топтоп бул жерде жакшылап өстүрүп жаткандыгын көрсөтүп атат. Өзү окуу жай бул таалим тарбиянын борбору да. Таалим да берилиш керек, тарбия да берилиш керек. Таалими жок болуп калса, бир гана тарбия берсе ал да кем болуп калат. Бир гана таалим берип тарбиясы жок болуп калса ал да кем болуп калат, туурабы? Ошондуктан мындай ыймандуу, илим билимдүү жаштар мына ушул мекемеде, окуу жайда өсүп жатканын көрдүк. Араңарда кээ бирөөңөр актриса болом дедиңер, тарыхый кинофильмдерге тартылам дедиңер. Туура Америка билесиңер, бүгүнкү күндө ошол Голливуд аркылуу тартпаган, мындай айтканда кинофильми жоксо темасы калган жок. Өзүнүн тарыхын керек болсо 2-3 сыйрадан кайталап тартты. А Кыргыздын тарыхы ушунчалык бай, тартыла элек. Бүгүн өзүңөр билгендей, киноиндустрия тармагында Түркия жаңы гана туруп, мындай сапаттуу котормочулукка, анан сапаттуу кинолорго тартууга жетишти. Кыргызстанда келечекте буюрса, бул тармакта көптөгөн ачылыштар жасайт деп ойлойбуз. Япония болсун, Швейцария болсун, Европа болсун, Америка болсун, биз илим билимин, технологиясын сөзсүз түрдө алышыбыз керек. Бирок маданиятын, мындай айтканда, ыйманын кереги жок. Биздин өзүбүздүн тарыхтан ата бабабыз бизге ыйык мурас катары калтырып кеткен, туурабы? Тилибиз, дилибиз, динибиз, 3 бир тууган. Үчөө ажырагыс бир тууган. Мына ушул 3 бир тууганга бекем болуп, ошол маданиятыбызды түзгөн жана силердин кайталап айттыңар, ошолордун баарын бекем сактоого милдеттүүбүз. Ата журт көрккө келбейт, кыргыз элсиз. Жанатан бери кайталап айттыңар, ооба, абасы, суусу деп, туура. Арабтар келет, Кыргызстан бештегидей эле жашап атсыңар деп таң калышат да, бештегидей эле жер экен депчи. Шаркыратма сууга барыптыр, арабтар анан көрүп турган айткан экен дем, тиги шаркыратмаңарды токтотуп эле койгула депчи. Кандай токтойт бул шаркыратма? Токтобойт. Кудай берген шаркыратма десе таң калышыптыр да. Көрсө алар жасалма шаркыратмаларды колдонушат экен да.
Бизде болсо шаркыратмалар, суулар турабы, ушунчалык агып жатат. Бирок ошонун кадырына жетип, жер үстүндө Кыргызстандын эң негизги байлыгысы эли болуп эсептелет. Турабы? Абасы, суусу, ташы дагы эмес. Эң негизгиси жер үстүндө басып жүргөн адам баалууда. Ошо адамдын баркына жетишибиз керек. Жаныбызда жүргөн адамдардын көзү тирүүсүндө сыйлап, көзү өтүп кеткенден кийин сыйлабай, көз өтүп кеткенден кийин ыйлашкан эмне пайдасы дегендей, ата эне бир туугандардын, анан бул жерде мугалим силерге илим билим жаткан ушу устаздардын, устаттардын кадыр баркына көз тирүүсүндө жетип, булар айтып аткан ар бир сөздү илип, анан келечекке камданыш керек. Кийинки 20 жыл бүгүндөн башталат. Бүгүн өзүңөргө кайсыны инвестиция кылсаңар турабы, убактыңар туура пайдалансаңар, керектүү жерде, керектүү мындайча айтканда керектүү илимди керектүү жерде алганга аракет кылсаңар, адам баласынын өнүгүүсү 3 багытта дейт: акыл эстик багытта, руханий багытта, физикалык багытта. Ушундай комплекстүү 3 багытты камтыган бир өнүгүү жолун өзүңөр ар бириңер жеке план программаңарды түзүп, анан өнүгүү жолуңарга барасыңар деп ойлойм. Себеби бул жерде ошо көзү жайнаган, келечекке үмүт менен караган оптимист, буюрса ар түрдүү мен өтө кубанып отурам. Бул жерде ошо келечектин нейрохирургдары, актрисалар, отурмачылар тилибизге, маданиятыбызга, экономика, саясатыбызга салым кошо турган келечектин мындайча айтканда барандуу, белдүү, ошо Курманжан датка энебизден, Каныкей апабыздан, Айчүрөк апабыздан, ушул сыяктуу биздин мындайча айтканда кыргыз элин тарыхыбызда кыргыз элинин мындайча айтканда ынтымак биримдикте болушуна, өсүп өнүгүшүнө салым кошкон ошо эже апаларыбыз сыяктуу үлгүлүү бул жерде карындаштарыбыз отурат деп ишенемин. Буюрса силерге кең келечек каалаймын. Башка өлкөлөрүбүздө айтканыбыз үлгү алып, алардан үйрөнө турган көп нерсебиз бар. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп айтат? Мусулмандын жоготуп алган буюму дейт, илим. Кайсы жерде болсо ошол жерден барып алыш керек дейт. Керек болсо Кытайда болсо да илим үйрөнгүлө деген, туурабы? Ошол сыяктуу илим кайсы жерде болбосун бүгүнкү күндө Оксфорд, Кембридж, Гарвардтабы барыш керек. Себеби Кыргызстанда мен билгенден, өзүңөр билгенден, дүйнөнүн эң атактуу 100 университети жок, туурабы? Университеттерди бар классификациялап 1-2, 3 ондукка, 100дүккө киргизгенде Кыргызстандыкы кирген эмес. Ошондуктан бүгүнкү күндө илим Европада болсо, Америкада болсо алыш керек. Бирок япондор сыяктуу, япондор айтышкан эң зээндүү балдарын тандап туруп, жана окуя болгондон кийин барасыңар, окуган жериңерде эң күчтүү болосуңар. Экинчи болбойсуңар, биринчи болосуңар деген ошондой тапшырмаларды коюшкан. Эң күчтүү балдарды тандап алып туруп, анан ошо Оксфорд, Кембридж, Гарвардтарга жана башка күчтүү университеттерге барып, окуп, бүтүрүп келип, анан Японияны көтөрөсүңөр деген. Ошолор окуп, барып, бүтүрүп келип, Японияны көтөрүштү. Германияны айта кеттиңер. Германия фашисттик Германия билесиңер, талкаланып жок болуп, Германия экиге бөлүнүп, капитуляция болуп, тарых эмне болду эле. Бүгүнкү күндө Германия гүлдөп өскөн мамлекет. Балким ошол учурда жеңген СССРден ашып кеткен мамлекет. Туурабы? Экономикалык күчү жагы, технология жагынан бүгүнкү күндө биз Германиядан ошол медициналык аппараттарды алсак, машинесин алсак, башка нерсени алсак, жана немецкая пунктуальность деп элине сиңип калган көптөгөн мындайча айтканда биздин үйрөнө турган өтө жакшы сапаттары бар. Биз да эл катары үйрөнүшүбүз керек, башкалардан алышыбыз керек, бирок өзүбүздүн кыргыздыгыбызды, улуттугубузду, мындайча айтканда өзүбүздүн иденттүүлүгүбүздү унутпашыбыз керек. Биздин кыргыз элинин иденттүүлүгүн түзгөн салт санасы бар, түшүнүгү бар, дүйнө таанымы бар, тили бар, дили бар, дини бар. Ушул баалуулуктарын бекем кармануу менен, бирок башка элдердин дагы мындайча айтканда өнүктүргөн сапаттарын үйрөнүү менен мындан кийинки 20-жылга бара алабыз. Ошого максат ар бирибиз бүгүнкү күндө коюшубуз керек. Максат улуу болуш керек, бийик болуш керек, максатка жетем деп адам дайыма умтулуш керек. Себеби жашоонун маңызы ошондо. Жашоо бактылуу, мындайча айтканда биз бул дүйнөнүндө өтө куунак, бактылуу, кубанычтуу өткөрүшүбүз керек. Ар бир убактыңарды мындайча айтканда пайдалуу, бактылуу өтүү тилеги менен сөзүмдү аяктайм. Рахмат. Burada şu an oturan öğretmen arkadaşlarım var. Onları tanıştırmak istiyorum. Bizi sabırla dinliyorlar. Matematik öğretmenimiz Sayın Nurcan Yacan hanımefendi. Bilgisayar öğretmenimiz Sayın Mehmet Ürün beyefendi. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Murat Soylu beyefendi. Ve yine Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Emrullah Bildirici beyefendi aramızdalar. Bizleri büyük bir sabırla dinliyorlar kendileri. Onlara teşekkür ediyorum. Burada okulumuz için çalışıyorlar, hizmet veriyorlar. Hakikaten gece gündüz demiyorlar. Yani bunu abartmıyorum, mübalağa etmiyorum. Gece gündüz çalışıyorlar. Gerekirse hafta sonu da okulumuza geliyorlar. Şimdi gençlik önemli tabii. Bir ülkenin geleceği gençlikte. Ama büyüklerin de onlara örnek olması lazım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra 1923'te kuruldu biliyorsunuz. 1933'te
10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan diye bir şarkı yazdık biz. Sebebi çünkü savaşlarda ülkenin tüm yetişkinleri ölmüştü. Dolayısıyla orada insan olmazsa sizin milletinizin devamı da mümkün değil. Bunun için gençler çok önemli ve dünyadaki bütün ülkeler eğitim öğretime birinci önem verirler ve ülke ekonomisinden en büyük payı eğitim öğretime ayırırlar. Bunun gerekçesi çok açık. Bir milletin devamını sağlayan gençlerdir. Tabii bir milletin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması öyle 5 yılda, 10 yılda, 15 yılda olacak bir şey değil. Bunun için sabır etmek lazım. Belki 100 yıl alacaktır. Dolayısıyla bunu belki sizler görmeyeceksiniz. Sizlerin çocukları da görmeyecek belki. Ama aynı şekilde çalışmaya devam ederek sizden 3 nesil sonra Kırgızistan devleti, Kırgızistan halkı çok iyi yerlerde olabilir. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti için de geçerlidir bu. Ben diyorum ki az konuşup çok iş yapmak lazım. Çok uğraşmak lazım. Eğer çalışmazsak, disiplinli çalışmazsak varabileceğimiz hiçbir yerin olmadığını düşünüyorum. Hepiniz çok güzel şeyler söylediniz. Tabii bizim öğrencilerimizin şöyle de bir sorumluluğu var. Bunlar iki ülkeye de hizmet etmek zorundalar. Yükleri daha ağır. Bunun bilinciyle yetiştiriyoruz biz onları. Bunlar sadece Türkiye Cumhuriyeti de bizim öğrencilerimizden hizmet bekliyor. Türk halkı da onlardan hizmet bekliyor. Kırgız halkı da hizmet bekliyor ama ben bunları alınlarının akıyla yapacaklarına inanıyorum. Hiç şüphem yok. Onlar çünkü çok başarılılar. Öğrenmeye çok açıklar. Hepsine sağlık ve mutluluk diliyorum. Teşekkür ederim. окуу түндө алдыңда шамчыраак дейт, эгер билим алсаң маңдайың жаркырап деп Жусуп Баласагындын мыкты сөзү айтылган. Буну менен эмне демекчимин? Бүгүнкү күндөгү жаштарыбыз эртеңки келечегибиз, туура келечек жаштарда. Бирок кандай жаштарды биз тарбиялап бүгүнкү күндө билим берип жатабыз. Мына ушунда турат да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча мен айтар элем, азыркы күндөн баштап сөзсүз түрдө ар бир адам мен эртеңки мамлекеттин келечегимин. Эң мыкты билим алып, билим болсо ал илим болот. Сөзсүз түрдө билим алуу ийне менен кудук казгандай деп атпайбы? Ошон үчүн биз аз-аздан үйрөнүп, бирок келечекке сөзсүз түрдө кандайдыр бир жыйынтыгын чыгара турган жаштардан болушубуз керек. Сөзсүз түрдө мамлекет бүгүнкү күндө баардык жактан биз ыраазы болушубуз керек. Анткени жаштарыбызга көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берди. 1991 жылы эгемендүүлүгүбүздү алдык. 92 жылдан баштап мына биздин окуу жайыбыздагы эки мамлекеттин ортосунда ачылып, бүгүнкү күндө биздин кыздарыбыз Түркия мамлекетине барып атат. 34 мамлекет ортосунда былтыр мисалы Анталия шаарына барып келдик биз, Анкара шаарында болдук. Бул жерде Түркия мамлекетинин президенти менен дагы кыздарыбыз өз президент менен таанышып, өздөрүнүн жакшынакай ой пикирлери менен баарлашып келди да. Буну менен мен айткым келет, мына ушундай Түркияга барып келүү мүмкүнчүлүгү дагы мамлекеттердин ортосунда келишим болуп, мына ушундай жакшынакай жаштарыбыздын эртеңки келечегинде сөзсүз түрдө баягы бир уккандан миң уккандан бир көргөн артык дегендей, мына ошондой жерлерди көрүп келүү буларга алгачкы бир кадам болушту деп ойлойм. Мындан ары дагы ошол былтыркы барып келген кыздарыбыз үлгү болуп биздин окуу жайыбызда жалпы эле бүгүнкү күндө биздин лицейдин кыздары аркылуу башка окуу жайларда үйрөнүп келишет. Ушундай барсак Түркия мамлекетине мен айтар элем, Түркия менен гана чектелбестен дүйнөнүн баардык өлкөлөрүнө билим алсын, үйрөнүп келишсин. Анан өлкөбүздүн дагы эртеңки экономикасында, тарыхында, маданиятында сөзсүз түрдө кыргыз элинин кылымдар бою келген биздин тарыхыбыз бар, маданиятыбыз бар, эң мыкты адабий мурастарыбыз бар. Мына ушул баалуулуктарыбызды сөзсүз түрдө эртеңки келечекке жаштар аркылуу калат. Ошон үчүн ушул жаштарыбыз алып чыгарса деген ниетте дайыма ошол билим алгыла деп айтар элем. Дайыма эң биринчи ыйманы менен болсун жаштарыбыз. Сөзсүз түрдө адеби болсун, тарбиясы болсун.
Бүгүнкү күндө дагы мен өзгөчө бир мындай өзүм баалап келем да, 21 кылым болду. Илимдин, техниканын, билимдин заманы деп жатабыз. Бирок кээ бир учурда мен ойлоном, эмне себептен бүгүнкү күндө ар кандай адамдарга биз туш болуп атабыз. Билимдүү адамды көрүп атабыз. Ошол эле учурда билимсиз адамды дагы бүгүнкү коомдо айрыкча кездештирип жатабыз. Алардын баардык себептери ушул адамдар түбүндө ата энеден жакшынакай тарбия алса, адеп алса, билим алса, келечекке кандайдыр жакшы ийгиликтерге жетишет эле да. Мына ошону эки багытты бирдей алса деп айтар элем. Биринчиден билимди алса, адепти алса, тарбиясы болсо, ыйманы болсо, анан экинчиден ошол билим менен адамдын жан дүйнөсүнүн руху дагы эң өзгөчө экен да. Мына ушуну дагы алып кетсе, анткени биз билимдин, илимдин, техниканын заманында жашап жатабыз, бирок кандайдыр бир тез биз көрүнүштөргө көпкө болуп атабыз да. Адамдарда бири-бирибизди сыйлабагыстык, мына Кыргызда өзгөчө баалашат. Карлар үйү бүгүнкү күндө бар болуп атат. Кыргыз мисалы үчүн ата бабаларыбыз андай жерде турушу мен каалабар элем. Ошонун баардыгында ушу бүгүнкү күндө жаштарыбыз ата эненин баркын билсе, анан жакшынакай жаркылдаган бизге ушундай мүмкүнчүлүктү берип, жашап, баардык шарттар түзүп берген мамлекетибиз чынында ошон үчүн ошол мамлекеттин эртең келечеги жаштар болгон үчүн сөзсүз түрдө биз аракет кылып, сөзсүз түрдө алга Кыргызстан деп ички сезимибизден жакшынакай тилектерибиз, максаттарыбыз, ниеттерибиз менен ошо Кыргызстандын келечегине бүгүнкү менин катышкан баардык кыздарым эртең келечекте сөзсүз түрдө бир Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошот деген оюм бар. Анан бул жерде биздин лицейибизде баардыгыңыздар билесиздер, кыргыз, түрк мугалимдеринен куралган окуу жайы, эки мамлекеттин ортосундагы ынтымакты, кызматташтыкты улантуу менен бул жерде биз Кыргызстандын жана Түркиянын билим берүүнүн, маданияттын көпүрөсү катарында ушул окуу жайыбызда мугалимдерибиз дагы өздөрүнүн ак ниети менен жакшынакай алган билимдерин ушул жерде жакшынакай биздин кыздарыбызга үйрөтүп келе жатат. Ошон үчүн мугалимдерибизге дагы мен чоң ыраазычылык билдирем. Мындан ары дагы ийгиликтер болсун. Анан эртеңки ошо кыздарыбыз эки мамлекетте дагы Кыргызды тааныткан мыкты жаштардан болсун деп мен чын жүрөктөн каалап кетем. Рахмат. Чоң рахмат, урматтуу мугалимдер, урматтуу кыздар, чоң рахмат. Убактыбыз аягына келип калды. Тилекке каршы убакыт деген ушундай зымырап тезет өткөн. Ошондой болсо дагы буюрса жакшы маселелерди көтөрүп бердиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Биздин мугалимдер жамаатына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Биз ойлодук эле, Кудай буйрса, бул биринчи эле көрсөтүү, Кудай буйрса дагы сиздер менен кызматташабыз деген ойдобуз. Анан балким ушул түрк бизе бул жерде устаздарыбыз, агайлар, эжелер болуп турат. Кыскараак бир жыйынтыктап айтып берсеңиздер болот. Merhaba, hoş geldiniz. İsmim Murat Soylu. Ben bu sene geldim Kırgızistan'a. Türkçe öğretmeniyim. Tabii Kırgızistan'a gelmeden önce çok fazla bilgi sahibi değildim. Ama yavaş yavaş buraya alışıyoruz. Öğrencileri çok iyi buldum. Hepsi çalışkan, sorumluluk sahibi. Kendilerine özgüvenli. İnşallah gelecekte Kırgızistan için daha iyi şeyler yapacaklar. Daha iyi yerlere gelecekler. Kendilerine başarılar diliyorum. Zannedersem biraz önce Kırgızistan'ın geleceği için konuştunuz. Yani 20 yıl sonrası için. Türkiye son yıllarda çok şeyler kat etti. İyi yerlere geldi. İnanıyorum Kırgızistan da bundan 20 sene sonra buradan çok daha iyi seviyelerde olacak. 91'de bağımsızlığını kazandı. 25 yıl oldu aşağı yukarı. Yani 25 yıl içerisinde Kırgızistan çok iyi yerlere geldi. İnanıyorum 20 yıl sonrası da çok daha iyi olacak. Tabii bunun için hepimizin üzerimize düşen vazifeleri, görevi yerine getirmesi lazım. Bize bu fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok rahmat. Anda ушул урматтуу бүгүнкү берүүнү ушул Мухаммад Осмоновдун жакшы чыгармасы менен Кудай буйрса жыйынтыктайбыз.
Can düğününü jabırqatıp emnele Tüşük bütbey tüşalıp zemnele Ömürümüz öçüp kalat bir günüm Жалған düğünü сыны екен пендеге Ömürümüz öçüp kalat bir günüm Жалған düğünü сыны екен пендеге Жарық өчүп о дүйнөгө барганда Жаратканым бирден сурак алганда Көзүбүзгө тозок оту көрүнүп Дал ошондо турбайлычы арманда Көзүбүзгө көп азаптар көрүнүп Дал ошондо турбайлычы арманда Байлыгыңды алып кете албайсың Же акча берип жолдон калып калбайсың Соп иштериң жетпей калса күнөөңө Таанышыңды же ортого салбайсың Соп иштериң жетпей калса күнөөңө Таанышыңды же ортого салбайсың Ата-энеге чексиз мээрим суналып Алсыздарга жардам этип туралы Алыс жүрүп арак деген кумардан Аз өмүрдү асыл жолго буралы Алыс болуп байлык деген кумардан Аз өмүрдү асыл жолго буралы Жараткандын буйруктарын угалы Мына урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар, бизге бөлүнгөн убакыттын ичинде бүгүн биз сиздер менен чогуу бүгүнкү жаштар эртең келечек деген темада сүйлөштүк. Биздин даанышманыбыз айткан, кайсыл коомдун жаштары билимдүү, имандуу болсо ошол коомдун келечеги эген болот деген. Жана дагы биздин кыздарыбыздын оюнан жана коноктордун оюнан жакшы чечимдерди чыгарып алат деген ойдобуз. Бүгүнкү жаштар эртең келечек тагдырдын табышмактуу тар жолунда таалайын издеп тапкан жан болгула. Байсалдуу сапар буйруп улуу күчтө баарыңар эсен аман бар болгула.